Азыр дүйнө тынымсыз күн сайын өзгөрүү жолунда. Дүйнөдө технологиялар укмуштуудай ылдамдыкта өнүгүп жатканын баарыбыз көрүп билип жатабыз. Ошондуктан дүйнө агымынан артта калбай, эң оболу билим берүүнүн түзүмүн гана эмес, мазмунун да өзгөртүүгө бел байладык. 12 жылдык билим берүү системасына бүгүнкү күндө 150дөн ашуун өлкө өттү. Демек, натыйжалуу система десек болот. Биз дагы бул системаны дыкат иликтеп, өзүбүзгө ыңгайлаштыруу менен дүйнө баскан жолго биз дагы багыт алдык. Ал эми билим берүү системасын ар тараптуу өзгөртүүгө, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана алдыңкы билим берүү технологияларын киргизүүгө багытталган улуттук алтын казык программасы тууралуу кабарыңыздар бар болсо керек деп ойлойм. Ошентип, мына жаңы окуу жылына карата 12 жылдык билим берүүгө өтүү боюнча концепциясы, билим берүүнүн жаңы стандарттары бекитилип, предметтик стандарттар жана окуу программалары жаңыланып, 12 жылдык билим берүү системасына өттүк. Билим берүүнү санариптештирүү багытында компьютердик техникалар сатып алынып, 27 миңден ашык ноутбук даярдалып, мугалимдерге таратылып берилди. Жакынкы окуу жылына карата математика, табияттануу жана англис тили боюнча жаңы окуу китептер даярдалып жатат. Бул сапаттуу билимдин негизги куралы болгон китеп маселесин чечүүгө багытталган олуттуу кадам болуп саналат. Мындан сырткары, кечээ эгемендигибиздин 34 жылдыгына карата 100 социалдык объектини, анын ичинде билим берүү мекемелерин ачып пайдаланууга бердик. Мунун баары эл агартуу жаатындагы иш аракеттерибиз десек болот.